Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан экран аркылуу көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Балдар, биз өткөн сабакта Кыргыз Республикасынын символикалары, менин мекеним Кыргызстан деген теманы өткөнбүз. Анда келгиле өткөн сабакка кайталоо ишин жүргүзүп алалык. Мен силерге балдар 2 суроо менен кайрылгым келип турат. Биринчи суроом. Кыргыз Республикасынын символикаларын атап бергиле. Туура. Кыргыз Республикасынын символикалары гимн, герб, желек. Ал эми экинчи суроом. Кыргызстанда канча облус бар? Азаматсыңар, Кыргызстанда 7 облус бар. Эми балдар, экранга жакын келип, видеого көңүл бурабыз. Демек, балдар, бул кайсыл мезгил деп ойлойсуңар? Туура, бул жай мезгили балдар. Анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы саламатсыңбы жай? Жай айлары, жайдын белгилери. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер жай мезгили жөнүндө кеңири түшүнүк аласыңар жана жай мезгилинде кийилүүчү кийимдерди атап көрсөтөсүңөр. Жай жыл мезгилдеринин бири. Жаз жана күз мезгилдеринин ортосунда болуп, айлана чөйрөнүн жогорку температурасы менен айырмаланат. Жай мезгилине июнь, июль, август айлары кирет. Аба ырайы жай мезгилинде көбүнчө ысык болот. Адамдар жеңил кийинишет, бирок жаан-чачындар да жайт. Жайкы жаан-чачындар өзгөчө кооз болуп, табияттын кооздуктары ушул мезгилде абдан жакшы байкалат. Жамгырдан кийин чыккан күн желеси да өзгөчө кооздуктар туулап, жаратылыштын сулуулугун даңазалайт. Жай мезгилинин көркүнө көрк кошуп турган түркүн түстүү кооз гүлдөр жана гүлдөн гүлгө учуп конуп жүргөн көпөлөктөр. Келгиле балдар, жайда деген ырды чогуу ырдайбыз. Бедерленип жер бети, жашылданат келбети. Чымын чиркей көпөлөк, учуп жүрөт көкөлөп. Жүр балдар баралык, калкан кармап алалык. Азаматсыңар балдар. Алдыда эң сонун мезгил жайкы каникул башталат. Жайында организмди чыңдоо үчүн мүмкүнчүлүктөр көп. Таза абада көп болуп, сөзсүз сууга түшүү жана күнгө күйүү керек. Күнгө эртең мененки саат 9-дан 11-ге чейин жана түштөн кийин 16-дан кийин күйгөн өтө ыңгайлуу. Жай мезгили эс алуунун, саякаттоонун мезгили болот. Жай мезгилинде окуучулар жайкы эс алууга тарашып, ата-энелер жайкы эмгек көргүлөрүнө чыгышат. Айрымдары ысык көлгө барышса, кээ бирлери жайлоого чыгып, таза абада эс алууну каалашат. Жайлоонун керемети көз кубандырат. Абасы таза, суусу тунук. Көпчүлүк учурда жайлоого чыгып, кымыз ичип
ден соолукту чыңдоо өтө пайдалуу болот. Жай мезгилинин 1-айынын 1-күнүндө балдарды коргоо күнү белгиленет. Тактап айтканда 1-июнь балдарды коргоо күнү. 1-июнь 1950-жылдан бери белгиленип келе жатат. Ар бир бала ата-эненин мээримине жана зордук-зомбулуксуз жашоого муктаж. Балдар биздин бактыбыз жана келечегибиз. Эми балдар, сабакты жыйынтыктоо максатында мен суроолорду даярдадым. Силер ушул суроолорго жооп бересиңер. Биринчи суроом. Жай мезгилинде канча ай бар? Туура, жай мезгилинде 3 ай бар. Алар кайсыл айлар, балдар? Ооба, июнь, июль, август. Жай мезгилинде аба ырайы кандай өзгөрүүлөрдө дуушар болот? Жай мезгилинде, туура айтасыңар балдар, аба ырайы кээде жамгыр жайт, ал эми кээде ысык болот. Жайында кайсыл жерлерге барып эс алуу өтө пайдалуу? Азаматсыңар, ысык көлгө, жайлоого чыгып эс алуу өтө пайдалуу. Жайлоонун таза абасы, кымыз ичип эс алсаңар, силердин ден соолугуңар чың болот. Анда экрандагы сүрөттөргө көңүл бурабыз, балдар. Жай мезгилинде силер спорт аянтчаларына барып ойнойсуңар, суунун жээктерине барасыңар. Ошол кезде өзүңөрдүн коопсуздугуңарды сакташыңар керек, балдар. Ар кандай жаракаттарды алып калбаш үчүн өз коопсуздугуңарды сакташыңар керек. Кийинки сүрөттө 4 мезгилдин сүрөтү чагылдырылган. Силерге тапшырма. Ушул сүрөттөрдүн арасынан мага жай мезгилин таап көрсөткүлөчү. Азаматсыңар, силер туура таптыңар, балдар. Эми, балдар, 3-чү сүрөттү карайбыз. Жай мезгилинде кийилүүчү кийимдер кайсы? Бул сүрөттө жай, жаз, күз, кыш мезгилине кийилүүчү кийимдердин сүрөттөрү турат. Силер ушул жерден жай мезгилинде кийилүүчү кийимдин сүрөтүн таап бересиңер. Туура, азаматсыңар. 1 жана 2 сүрөт жай мезгилинде кийилүүчү кийимдердин сүрөттөрү. Ушуну менен, балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма. Силер экрандагы сүрөттөрдү карайсыңар. Бул жерде кайсыл сүрөттөр жай мезгилине тиешелүү? Ушул сүрөттү табасыңар, сүрөтүн тартасыңар. Балдар, 4-чейрек бою силер менен жолугушуп сабак өткөндүгүмө абдан кубанычтамын. Алдыда жай мезгили келатат. Жай мезгилинде жакшы көңүлдүү эс алып, ден соолугуңарды чыңдагыла. Ошону менен биргеле китептерди дагы окуп тургула. Силер, балдар, сентябрда 1 класска барасыңар. Окууларыңарга ийгилик каалайм. Саламатта калгыла.